Кыргызстандын Евросоюз өлкөлөрү менен болгон соода жүгүртүүсү ушул тапта жалпы тышкы сооданын 5тен 1-ин түзөт. Кыргызстандын экспортунун дээрлик жарымы еврозонага туура келет жана 2015 жылдын биринчи жарымындагы көрсөткүч $390 миллион жакындаган. Бул Евразиялык экономикалык союзга мүчө өлкөлөргө болгон экспорттун дээрлик 2 эсе көп. Ал эми негизги экспорттук товар болсо алтын жана ал көбүн эсе Швейцарияга экспорттолот. Ушул жылдын 7 айында Кыргызстан $374 миллион $400 миң алтын сатса, анын дээрлик бардыгын Швейцария сатып алган. Бул өлкө соода кызматташтыкта Россия, Кытай жана Казакстандан кийин эле 4-нчү орунда турат. Евросоюз өлкөлөрүнөн Кыргызстан жарым жыл ичинде $235 миллион товар ташып келип, жалпы импорттун көлөмүндө 7,5% түзгөн. Мунун ичинен болсо $14 миллион товар Италиядан кирген. Италия десе сөзсүз эле модалуу кийимдер эмес. Бул өлкөдөн бизге айтылуу Италия пицца пасталарына керектүү болгон көптөгөн ингредиенттер ташылып келет. Айтмакчы, менин бизнесим рубрикасы бүгүн Италия ашканасынын айрым сырларын ачып берет. Это лист салат резервный, потом соль, перец. Подожди. Сейчас есть это мясо говядина, это ростбиф. Это сырое мясо? Да, это говядина. Это ростбиф. Вальтердин жердештери кыргыздар сыяктуу эле даамдуу тамактан баш тартпайт. Ал турсун италиялыктар тамак жеп жатканда убакыт токтоп турат деп тамашалап калат. Болгону италиялыктар кыргыздарчалык көп эт жешпейт. Деген менен ал Кыргызстанга келгени өзү үчүн жылкы этинен даярдалган бешбармакты ачкан. Я любит бешбармак на лошадь. Когда я дома, мой хороший друг, это готово вот так, это да. Потом вот. Умеете, да, готовить бешбармак? Да. Я не готова дома, это можно жена, много есть повар, женщина-повар. Это итальянская паста, да? Да, но это без яйцев. Ал эми кулинария дүйнөсүн болсо кичинекей кезинен эле ачкан. Ал турсун апасынын тамак бышырган эркектин иш эмес деп урушканына карабай, бала кезинен казанын жанынан чыкпайт. Когда я маленький, каждый раз готова дома, моя мама много ругает. Скажи, это не работа мужчина, это работа девушка. Потом жена не любит эту работу. Потому что это не работа, это как тюрьма. Ты могу эту работу только если любить эту работу. Почему эта работа очень трудна. Ahora есть лист салат, помидор сухой и мясо говядина. Соль, перец. 2001 жылы Кыргызстанга ашпозчулук боюнча тренинг өткөнү келип ошо ойдон калып калат. Алгач ал кездеги Бишкектеги дээрлик жападан жалгыз италиялык ресторанды өнөктөш менен кошо иштетип баштайт. Анда Италия ашканасы жергиликтүүлөр арасында анча деле популярдуу болгон эмес. Кардарлардын дээрлик 80% чет элдиктер болгон. Азыр Бишкекте Италия ресторандары, ага кирген жергиликтүүлөр дагы көп. Да, я работаю на Идар, работаю на Максим, потом на Роза. Роза первая много раз приходит. Максим кушает каждый раз одинаково. Капрезе, пармезан, ветчина итальянский, пенна аррабbiata, равиоли, сливки соус, он кушает одинаково. Каждый раз кушает одинаково. Это вот так. Только Роза сейчас кушает чуть-чуть немного. Приехала когда в воскресенье, жена Тембаева, туда и другая. На это столь приехала, жена Тембаева. Кушает паста, салат, мясо, она любит курица. 14 жыл ичинде ал кыргызстандыктардын тамакка болгон табитин эле эмес, саясаттын күнгөй тескейин дагы өздөштүргөн. Өлкөдөгү 2 революцияны тең көргөн. 2005 жылы дээрлик Ак үйдүн оң капталындагы Италия ресторанынын бир дагы терезеси сынган эмес. Только в 2005 году революция, в 2010 году на нас никогда есть проблем. 2005 жылы дагы, 2010 жылы бизде бир дагы проблема болгон жок. Эч ким терезебизди сындырып, коркунуч келтирген жок. Болбосо 2005 жылы эмне болгонун билесиң да. Анткени анда элдер туркиялык жана кытайлык бизнесмендердин объектилерине кол салышкан. Когда есть революция, приехала где турецкий, где Китай. Дагы бир кызыгы, Вальтердин азыркы рестораны 2010 жылдын 10 апрелинде ачылмак. Аңгыча эле 7 апрель окуялар болуп кетет. Продуктунун баары Италиядан алып келинген, команда түзүлгөн, имараттын арендасы дагы төлөнгөн. Айтор артка жол жок. Болгону ресторан бир жумага кечигип ачылат. 2005 году есть американский, 2010 есть русский. А страдают итальянцы? Итальянский никогда. Анын айтымында Кыргызстандагы бизнеске чоң тоскоол болгон дал ушул саясий туруксуздук. Дагы бир кыйынчылык бул валюта рыногундагы туруксуздук. Мындан тышкары штабта Европадан келүүчү товарларды Орусия аркылуу алып өтүү кыйындап, ал эми аба жолу менен алып келүү кымбатка турууда. Мына ушул геосаясий факторлор болбосо Кыргызстанда бизнес кылуу кыйын эмес дейт.
салыктар ошол эле Италияга салыштырмалуу кыйла төмөн экенин айтат. Италия сейчас банкрот. Сейчас на Италия налоговая очень дорого. Азыр Кыргызстанда салыктардын көлөмү 25%дин тегерегинде болсо, Италияда 60-65%га чейин жетет. Налоговая. Креветки, потом чуть-чуть алкоголь. Да. Да. Потому что это когда жарный, это чуть-чуть сладкий. Дагы бир кызык жагдай. Бир көргөндө бул кишини ресторандын ээси деп ойлобойсуң. Адатта бизде ресторандын ээлери папка көтөргөн маанилүү кишилер. Вальтер болсо ашканада өзү тамак даярдап, келген кардарларды эшиктин оозунан тосуп алып, керек болсо официанттын дагы ролун аткарып коет. Бул дүйнөлүк ресторан бизнесиндеги кадимки маданият дейт. Наша культура другой, шеф-повар. Ооба, бул маданият. Шеф ашпозчунун иши көп. Ал күндө иштейт. Ашканада такай болушун керек. Конокторду тосуп алып, алар менен жакшы мамиле түзө билүү дагы маанилүү. Точно. 1 минута, уберите рейка. Да, это итальянский много любит кушать. Паста, пицца, рыба. Только на Италии не пьет водка, пьет вино, когда кушает. Только по 50 грамм, не по 500. Пожалуйста.